Мисалы үчүн материалдык чыгым болуп калат, адам ден соолугуна зыян келген чыгым болуп калат, ошол учурларда. Андан кийин каршы тилкеге чыксаң. Анан инспектордун токтоткон неподчинение кылып качып кеткен учурда. Болду, башка беренелерде пересдача деген жок. Ушул беренелер боюнча жыл ичинде 3 жолу түшө турган болсоң пересдача бар. Ошону туура түшүнүп койсоңор, көбүрөөк түшүнбөй эле мына 3 жолу штраф болсо эле болду экен. Бир жолу ремен экен, бир жолу парковка экен, анан кызылдан өтүп кетсең же болсо бир нерсе болуп калсаң эле болду, экзаменге кетет экен. Андай жок бул жерде. Ошону туура түшүнүш керек да. Грубое нарушение. Ошол жол транспорт кырсыктыгына себеп боло турган, ошону менен эле бирге оор кесепеттерди алып келе турган беренелер бул. Ошону туура түшүнүп коюңуздар. Ал эми мас болуп айдаган боюнча, урматтуу айдоочулар, бул жерде биринчи жолу мас болуп түшө турган болсо, 1 жылга айдоо укугунан ажыратылат. Эгерде мас болуп жол транспорт кырсыгына кабыла турган болсо, 3 жылга айдоо укугунан ажыратылат. Анан кийин эгерде айдоочулук күбөлүгү жок, мас болуп түшө турган болсо, 3 сутка жанагындай отказ берет го. Мен ичип алган болсом, на свидетельный бар десем, мен барбаймын, тигиндей мындай дей турган болсо, ал жерде да 3 сутка административдик камак каралган. Ошол эле учурда эгерде айдоочулук күбөлүгү бар боло турган болсо, камалгандан кийин айдоолук күбөлүгүнөн да ажыратылат, укугунан ажыратылат. Эгерде таптакыр документи жок болуп каршылык көргөзө турган болсо, 7 суткага чейин арест көрсөтүлгөн. Анан кийин көбүнчөсү мындай ойлойт да, мисалы үчүн мен ичип алдым эле, сен ичип алдың эле, анан бирок сен ичип алганда жакшыраак айдайсың, мен сага берип кое берейинчи күлүштү деп туруп, ал өзү мас абалында болуп, жанындагысы да мас абалында, бирок автоунаа өзүнө тиешелүү болуп туруп, автоунааны бере турган болсо, ал жерде 20 000 сом айып каралган. Ошол эле учурда бул дагы пересдачага жатат. Эгер мас болгон адамга берип кое турган болсо. Же болбосо укугу жок, мисалы үчүн мындай айталы, мен кичине ичип алдым эле, сен айдаганды билесиң да, ооба билем, бирок праваң жок. Айдоо укугу жок адамга берип кое турган болсо, ошол экиге 20 000 сом каралган. Анан кийин бул жерде дагы бир жанакы таптакыр айдоочулук күбөлүгү жок эле, айдап жүргөндөр көп да, ошолорго 15 000 сом каралган. Себеп дегенде бул деген эмнеден келип чыкты? Бул эгерде мас болуп айдап, айдоочулук күбөлүктөн ажырагандан кийин документи жок деле айдап жүрө берем деп айдай турган болсо, 15 000 сом каралган. Башка эч кандай өзгөрүү жок, урматтуу. Анан кийин жана подложный номер деп коет, буга чейин деле бар болчу, 15 000 сом болчу, бул 20 000 сом. Эми подложный номерди эч ким деле такпайт да, туурабы? Подложный номер эмнеге тагат? Кылмыш кылыш үчүн тагышы мүмкүн. Анан же болсо жанагындай бир мени билбей калсын деген максатта тагышы мүмкүн. Аларга каралган эмес. Ошол эле учурда бул жерде